Урматтуу мекендештер, өзүбүздүн кара жоргобузду угабыз. Азыр Tesla машинеси бийлеп берсин кара жоргону. Мына ушул машинени алдык, достор. Мына Кыргызстан үчүн бийлеп атат. 2022 жыл. Андай сонун Майамиден ысык салам, Кыргызстан. Бар терезелер ачылып жабылып атат. Bagaj açılap. Урматтуу мекендештер, экинчи долбоор боюнча өзүм айткандай эле 17 адам акча чогултуп, кичине бизнести Кыргызстанда баягы колдоо иретинде ушу долбоорду мен өзүм баштадым. Ар бир жөнөткөн, ар бир тыйын үчүн мен өзүмдүн башым менен Аллахтын астынан жана сиздердин астыңыздардан жооп берем. Мен өзүм ар бир бизнес баштаган сайын Кыргызстанда мына канчалаган туугандарым жазып атышат. Менде тыйын бар эле, акча бар эле, мен билбей атам кандай бизнес кылса болот деп. Чогулткан бир $5000, $6000, $7000 жөнөткөндөр бар. Ошо долбоорду баштадык. Ушул долбоордун башталышында мына сиздерден батаңарды алып, мына ушул жакшынакай ак Тесланы алдык. 2022 жылкы унаа. Бул Майамиде бул бизнес эмнеси менен жакшы. Жаңы машинелерди арендага беребиз. Арендадан 2000ден 3,5–3,000 долларга чейин айына акча түшүп турат. Мага бул машинеден бир эч кандай акы керек эмес. Мен бул жасаганым Кудай ыраазычылыгы үчүн, кыргыз элим үчүн. Патриот деген адам баласы менин түшүнүгүм боюнча кандай? Элдин артынан депутат болуп, кээ бир депутаттар жөнүндө айтып атам. Элдин акчасына мектеп салып же элге жардам берип, анан мен кылып атам дегенден алысмын. Мен өзүм депутаттыкка дагы, премьерликке дагы, президенттикке дагы аттанган жокмун. Баягы жаман ойлуу адамдар бар экен, ошентип баштап сүйлөп башташат экен. Ошо иштин алдына ала айтып коеюн деп чечтим. Жасаганым баары ушу кыргыз элим үчүн. Айына сиздер жөнөткөн акчага, айына мисал үчүн бул $3000 алып келсе, ошондо бөлсөк 300, 400, 200 доллардан ким канча берди? $5000 берсе $200 айына алат. $8000 берсе $300 алат. Ошентип биз санап, далил санап баарын ачык сиздерге, ар бириңиздерге мен отчет түрүндө жөнөтүп турам. Бул долбоордун мааниси эмнеде? Биздин баягы карапайым элди колдош. Мага мына көп олигархтар, көп байлар, көпөстөр акча жөнөтөбүз, эдил бизнести сен өзүң бизнесиңе кошуп акчабызды иштет дегендер бар. Мен антип иштетсем, өзүм деле бияктан акча алып Америкадан өзүм деле иштетсем болот. Акырын жүрө берсем деле болот. Бирок жок, мен кыргыздын уулумун. Менин атам, апам үйрөткөн. Өзүңдүн курсагың тойсо, ата-энеңди кара, ата-энеңе ашса, анан элиңди кара, элиңе бер, элиңе бөлүш. Анткени мына сиздердин дуаңар менен мен ушул жерге келип эдил болуп жүрөм. Сиздердин ар бир комментарийиңердин, ар бир каалоо тилектериңер менен мен ушул жерде кыргыз болуп жүрөм. Мен ошон үчүн сыймыктанам. Мен ойлойм, Кудай буйрса мына биринчи долбоорубуз жана чоң унаа, трак машинеси, ал жерге дагы 20 адам акча кошту. Экинчи долбоор Tesla болчу. Мына Tesla, мына өзүм айдап келдим, мына өзүңүздөр көргөндөй. Бул Tesla'нын эң жакшы нерсеси
азыр бензин аябай кымбаттап атат. Bunun баасын $70.000 алдык биз. $70.000 алдык. Азыр бул эч качан 1-2 жылдын ичинде баасы түшпөйт. Анткени бул электро унаанын акчасы аябай көбөйүп атат. Анткени күндөн күнгө булар азыр 2024-жылга чейин сатпай калышты. Биз Кудайга шүгүр, мына мен өзүмдүн Tesla проектим бар болчу, долбоорум. Мен мисалы үчүн мынтип ойлойм да, 10 коюм болсо, 11-чи койду эл үчүн багып берип койсом, бекер, менден эч нерсе кетпейт. Ошончо бир 30-40 адамдын кичине баягы жардам берип, ай сайын баягы акчасын алып, ар бир тыйынын баягы бирөө кредитин төлөйт, бирөө баягы тамак ашка жумшайт, бирөө кыздарын, балдарын окууга жөнөтөт, жашоого пайдаланса, менин бактым ошол. Алыс жерде жүрсөм дагы, кичине болсо да ошо бир ушундай долбоорду баштап, 3-чү долбоор жакында башталат, Кудай буйрса, мен ушу YouTube каналыма, Telegram каналыма жүктөйм, кандай долбоор болот. Ал жерге дагы баягы адамдар акча чогултуп, баягы өзүңөрдүн кандай баягы возможностьңар болсо, ошончо каражат чогултуп жөнөтсөңөр, ошо долбоорго кошуласыңар. Дагы бир жолу айтайын, ар бир тыйынга мен жооптумун. Бул деле мага керек эмес болчу. Бирок мен көрүп атам, кыргыз элим кандай кыйналып атат. Канчалаган адамдар жазып атасыңар. Мен ар бирөөнү көрүп, кичине болсо дагы ошол бир өзүмдүн бир салымым болсун деп мен кылып аткан нерсем ушул болсун. Көп адамдар жазып атасыңар, кээ бирөөнү жооп бербегениме мен туура түшүнөсүңөр деп түшүнөм. Баягы ойлойм, туура түшүнөсүңөр деп. Анан бул жерде Америкада эң жакшы жери, мисалы үчүн бул унаа өрттөнүп кетсин, Кудай сактасын, же дагы бир нерсе болуп кетсе, иншуранс деген жакшы нерсе бар. 100% бул машинени кайра баягы өзүбүзгө восстанавливать этип берет да, кайра ушул ойдон эле кайра жаңы машина алып беришет, бир нерсе болсо. Акча жөндөн жөн күйүп кетпейт бул жерде. Бизде мисалы үчүн малды кашкыр жеп кетти, же топос ба тоодон учуп бутун сынды деген болсо, биз бул жерде андай жок. Кудай буйруса, мына ар бир ушул Теслага кошкон салымыңар, кыргыз элим, чогулткан акчаңарды мен ай сайын жиберип турам, отчет түрүндө канча түштү. Жакшы приложение бар, ошого кирип эле карап турасыңар. Ар бирөөңөргө коддорду берем, кирип эле карайсыңар. Бул машина канчап келди бул айда, бир күндө 1 саатта канчап келди, ким айдап жүрөт, бүт баары көрүнүп турат. Канча миль айдалды. Бул өзү 2022 жаңы машина. Анан мен бир нерсени суранат элем. Негизи биз патриоттор, кыргыз эли, башка дүйнө жүзүндө жүргөн мигранттар акча чогултуп Кыргызстанга инвестиция кылышыбыз керек. Бирок азыр ушундай убакыт болуп атат, баягы кыйынчылык сыноо болуп атат. Ошого карата мен баягы ушул долбоорду ойлоп таптым. Бир сураныч достор, дагы бир жолу кайталап кетелим. Түшкөн акчадан, чогулткан акчаңарды ошо Кыргызстандан мал алып, жакшы бир бизнес ойлоп таап, ошол жака Кыргызстаныбызга инвестиция кылган аракет кылалы. Бирок мына бул жерден таап, ошол Кыргызстанга өзүбүзгө, кийин өзүбүздүн Кыргызстанга чоң бизнес, чоң бир жакшы нерселерди кылганга аракет кылалы. Бул мына машинанын унаанын ичин көрсөтүп кетейин, достор. Бүт ак түстү алдым. Бул ак түстү баягы Европадан келген келишимим бар. Дипломаттар келет. Ал дипломаттар келип, ушул машинени көбүнчө сураган, кожасы ак болсун, ичи баягындай таза болсун деп эметет. Мына бул өзүбүздүн калпагыбыз, достор. Мына мындай. Бул негизи 360 цент, 360 милге расчетталган машина. 360 милди мына $23 электро эмеси менен камсыздаса болот да, жүрө берет. $23. Азыр бензиндин кымбаты менен, мисалы үчүн 300 милге жөнөкөй машинеге, мурун меники BMW болчу машинем. Ал BMW-га мен $80 бензин койчумун. А буга $23 коям, бирок андан көбүрөөк айдайм да. Ошон үчүн бул жакшы, бул дагы баасынан түшпөйт, дагы көтөрүлөт. Ошол кыргыз элим, кичине сүйүнчүм менен сүйүнүп, сүйлөргө сөз таппай сиздер менен бөлүшүп аткан кезим. Ысык салам Кыргызстаным. Эмки долбоорлорго дагы Кудай буйруса көп, мына баарын кошконго аракет кылам. Бирок эми мен жалгыз жетишпей атам, достор. Таарыныч болбосун, колуман келишинче жардам кылайын деген эле жакшы ой менен жүрөм. Дуа кылып туруңуздар, сиздерден ошол эле. Ысык салам.